Саламатсыңарбы окуучулар? Шартка байланыштуу биз дагы ушул онлайн түрүндө сабак өтө баштадык. Баарыңар бүгүнкү сабакка кош келипсиңер. Анда эмесе силер менен сабакты баштасак, биз силер менен грамматика бөлүмүнүн морфология деген чоң бөлүмдү өтүп бүттүк. Морфология бул өзүңөр билгендей эле оңгу жана мүчө, сөздүн составы, сөз түркүмдөрү жөнүндөгү илим болуп саналат. Ар бир сөз түркүмү боюнча кийинирээк мурдагы сабактарда биз силер менен толук маалымат берип өткөн бир-эки группага гана акыркы кызматчы сөздөр боюнча маалымат берилбей калды. Буюрса бул жөнүндө дагы калган группаларга маалыматты берип өтөмүн. Ал эми бүгүн жалпы эле группаларга синтаксис бөлүмү тууралуу маалымат берүүнү туура таптым. Синтаксис бөлүмү деген бул сөз айкашы, сүйлөмчүлөр жөнүндөгү илим. Синтаксис бөлүмү өзүнүн изилдөө объектисине карата сөз айкашынын синтаксиси жана сүйлөмдүн синтаксиси болуп бөлүнөт. Алгач эле биз сөз айкашынын синтаксисине кайрылсак, сөз айкаш жөнүндө айтып берсем. Сөз айкашы бул толук маанилүү эки же андан ашык сөздөрдөн түзүлөт. Тутумуна карай багыныңкы сөз жана багындыруучу сөздөн турат. Сөз айкашы менен татаал сөздү айрым окуучулар алмаштырып алышы мүмкүн. Албетте, муну кантип айырмалайбыз? Сөз айкашы менен татаал сөздүн айырмасы, сөз айкашынын компоненттери ар башка түшүнүктөрдү билдирип, ар бир компоненти ар башка суроого жооп берет. Ал эми татаал сөз ар башка маанидеги сөздөр биригип келип, бир маанини туюнтуп, бир гана суроого жооп берет. Биз сөз айкашы менен татаал сүйлөмдү дал ушул жерден айырмалап алсак болот. Ал эми сөз айкашында бул толук маанилүү сөз болгондуктан сөз айкашы сөзгө дагы жакын. Бирок экөөнүн дагы айырмасы бар. Сөз бул маанини, сөз дагы маанини берет, сөз айкаш дагы бир маанини берет. Ал эми сөзгө караганда сөз айкашы сөздүн маанисин кененирээк ачып берет. Мисалы биз бала деген сөздү алсак, бала дегенде биз баланы түшүнөбүз. Ал эми бул сөз болуп атат. Ошол учурда биз окуган бала дей турган болсок, окуган бала. Бул жерде баланын кандай экени, ошол эле баланы түшүнөбүз, бирок ал баланын окугандыгы тууралуу маалымат алабыз. Демек, сөз айкашынын сөздүн айырмасы бул сөздүн маанисин тереңирээк ачып берет. Ал эми сөз айкашы башында айтып кеткендей, багыныңкы жана багындыруучу сөздөн турат. Сөз айкашынын синтаксисинде биз төмөнкүлөргө маани беришибиз керек. Албетте, сөз айкашынын синтаксиси экиге бөлүнөт. Бул компоненттердин ортосундагы лексикалык, грамматикалык байланышына карай эркин жана туруктуу сөз айкашы болот. Эркин сөз айкашынын компоненттеринин арасындагы байланыш анча начар эмес. Аларды биз оңой эле ажыратсак болот. Мисалы, жакшы иштөө деген сөз айкашын ала турган болсок, мында биз жакшы деген сөздүн ордуна тез дегенди койсок дагы болот. Тез иштөө. Же болбосо иштөөнүн ордуна биз окуу деген сөздү алмаштырып койсок дагы болот. Демек, сөз айкашынын тутумунда эркин сөз айкашындагы компоненттерди өз ара биз оңой эле алмаштырууга болот. Ал эми экинчи сөз айкашынын түрү туруктуу сөз айкашынын компоненттери бири-биринен такыр ажырагыс, бири-бири менен биримдикте келип, сөздү образдуу түрдө берет. Ошондуктан биз туруктуу сөз айкашынын компоненттерини башка сөз менен алмаштыра албайбыз. Ал эми морфологиялык түзүлүшүнө карай сөз айкашы атооштук сөз айкашы жана этиштик сөз айкашы болуп бөлүнөт. Башта айтып кеткендей эле, сөз айкашынын тутумундагы сөздөр багындыруучу жана багыныңкы сөз болуп эсептелингендиктен, эгерде биздин багындыруучу сөзүбүз атооч сөздөрдөн болсо, анда бул атооштук сөз айкашы болот. Ал эми багындыруучу сөзүбүз этиш сөздөрдөн болсо, анда бул этиштик сөз айкашы болуп саналат. Ал эми сөз айкашынын тутумундагы сөздөрдүн байланышуу жолдоруна карай сөз айкашынын байланышуунун 4 жолу бар. Алар эл чүчүү байланышы,
Ээрчүү байланышы. Бұл байланыш негізінен сөйлем içinde болот. Сөз айкашманча тиешеси жоқ. Көбүнчө сөйлем içinde. Башкача айтканда сөйлемдүн баш мүчөлөрү болгон жана баяндооштун ортосунда болот. Баяндоошту ар дайым сан жак боюнча ээрчийт. Мисалы, жаз келди деген сөйлемди ала турган болсок, жаз келди. Жаз эмне болду? Келди. Баяндоочу эмне келди? Жаз келди. Бул эсе. Эми башта айтып кеткендей эле баяндооч эни сан жак боюнча ээрчийт дедик. Келди. Бул үчүнчү жак жекелик санда. Ал эми жаздагы үчүнчү жак жекелик санда. Бул жерде баяндооч эни ээрчиди деп толук айта алабыз. Себеби жак боюнча да, сан боюнча дагы бири-бирине окшош. Демек, бул ээрчүү байланышы болуп саналат. Ээрчүү байланышында дайыма баяндооч эни ээрчийт. Ал эми байланыштын экинчи түрү болгон башкаруу байланышы. Башкаруу байланышында багындыруучу сөз өзүнө багынган багыныңкы сөздү барыш, табыш, жатыш, чыгыш жөндөмөсүндө турушун талап кылат. Мисалы, шаарга баруу. Досун жолуктуруу. Үйдө болуу. Мектептен чыгуу деген сөз айкаштарын карап көрөбүз. Шаарга баруу, бул жерде багындыруучу сөз, негизги сөз деп алалы. Негизги сөз, багындыруучу сөз баруу, жолуктуруу, болуу, чыгуу. Ал эми өзүнө багынган сөз, демек, багындыруучу сөзгө багынган сөз бул жерде шаарга барыш жөндөмөсүндө туруп атат. Досун, дос үчүнчү жактын мүчөсү, уны табыш жөндөмөнүн мүчөсү. Бул жерде табыш жөндөмөсүндө туруп атат. Үстүнө жазып кетейин. Барыш, табыш. Үйдө болуу, үй уңгусу дө жатыш жөндөмөнүн мүчөсү. Ал эми мектептен чыгуу, мектеп уңгусу тең чыгыш жөндөмөнүн мүчөсү. Демек, башкаруу байланышында биз багындыруучу сөз өзүнө багынган сөздү барыш, табыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрүндө турушун талап кылат. Кээ бир учурда табыш жөндөмөсүнүн мүчөсү түшүп калган учур дагы болот. Бул учурда деле түшүп калганына карабастан ал башкаруу байланышына кошууга болот. Мисалы, китеп окуу. Китеп окуу. Бул жерде китепти окуу болуш керек. Ал сүйлөм тутумунда кээде табыш жөндөмөсүнүн мүчөсү түшүп кала берет. Байланыштын үчүнчү түрү болгон ыкташуу байланышы. Ыкташуу байланышы бул маанилик байланыш болот. Мындайча айтканда, багындыруучу сөздүн алдынан багыныңкы сөз орун алуу менен ыкташа байланышат. Башкача айтканда, бул жерде ыкташуу байланышында жөндөмө мүчөлөр болбойт. Мисалы, кызыктуу китеп. Кызыктуу китеп. Бул жерде негизги сөз китеп деген сөздүн, багындыруучу сөздүн алдынан жанаша
ыкташа жайланышуу менен бул жерде ыкташуу байланышы түзүлүп жатат. Кызык уңгусу луу сөз жасоочу мүчө, бул жерде жөндөмө мүчө болгон жок. Ал эми башка байланыштын 4-чү түрү бул таандык байланыш болуп саналат. Таандык байланыш. Таандык байланышта негизинен таандык байланыштын тутумундагы байланыш сөз айкашынын тутумундагы багындыруучу багыныңкы сөз илик жөндөмөдө болот. Мисалы, мектептин багы. Мектептин багы. Бул жерде багындыруучу сөз багы, эмненин багы, мектептин багы илик жөндөмөнүн мүчөсү турат. Бул жерде таандык байланышта дайыма багыныңкы сөз илик жөндөмөдө болот. Кээде башкаруу байланышындагындай эле илик жөндөмөсүнүн мүчөсү түшүп калган учурдагы катталат. Мисалы, көл кылаасы. Бул учурда да көлдүн кылаасы болуш керек. Муну дагы биз таандык байланышка кошобуз. Эркин жана туруктуу сөз айкаштарынын эң негизги эле айырмачылыгы бул эркин сөз айкашынын тутумундагы сөздөр эки башка суроого жооп берет, эки башка сүйлөө мүчөсүнүн милдетин аткарат. Ал эми туруктуу сөз айкашынын тутумундагы сөздөр бардык компоненттери биригип келип бир суроого жооп берет. Ошол эле учурда бардыгы биригип бирдей сүйлөө мүчөсүнүн милдетин аткарат. Азыр эми силер менен биз бир сүйлөмдү жазып, ошол сүйлөмгө байланыш сызыктарын жүргүзүп көрөбүз.